Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйдө ит багууга тыюу салган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир айткан осуяты үммөт үчүн пайдалуу. Анын осуяттарын аткаруу менен акыретте бактылуу болобуз. Ошол эле учурда бул дүйнөдө да анын пайдасын көрөбүз. Илим жана технологиянын өнүгүүсү менен мындан 14 кылым илгери айтылган хадистердин акыйкаты уламдан улам ачылууда. Мына ушундай ачылыштардын бири, тагыраак айтканда, ит багуунун зыяндуулугу жакынкы күндөрү ачылып олтурат. Азыркы учурда эң көп жайылып жаткан аялдардын көкүрөк рак оорусунун негизги себеби итти үйдө кармагандыктан келип чыгары айтылган. Алар батыш жана чыгыш өлкөлөрүнө жашаган аялдардын оорусун эзилдеп жаткандан кийин гана мына ушундай чечимге келишкен. Анткени батыш өлкөлөрүндө аялдардын 60%дан ашыгы үйүндө ит багышат. Ал эми мусулман өлкөлөрүндө үйдө ит кармашпайт. Мындан сырткары иттин ички мите курттары да адамга бат жугары белгилүү болгон. Себеби иттер тезек чыкчуу арткы тешигин эң көп жалаган жаныбар болуп эсептелет. Алар бактерияларды тилине жана ооз айланасына жугузуп алып, анан адамдын колун жана бетин жалоо менен адамга жугузат. Натыйжада адамдардын бооруна жана ичегилерине курт түшөт. Жана мындай ооруларды операция жасамайын айыктырууга болбойт. Ошондой эле ит кутурмасы да айыкпас оору болуп эсептелет. Атайын эсептөөлөргө караганда, ушул оорулардын баары ит көп багылган аймактарда болору аныкталган. Мындан 14 кылым мурда эч кандай медициналык аппарат жок учурда эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам итте мындай оорулардын бар экендигин билген. Албетте бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Аллахтын элчиси экендигин жана ал Аллах таала билдирген нерселерди гана айтаарын дагы бир жолу далилдеп турат. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эгер идишиңерди ит жалаган болсо, аны бир жолу топурак, 6 жолу суу менен жуугула" деп айткан. Ал эми Ибн Манфалдын айтуусуна караганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иттерди өлтүрүүгө буйруган. Кийин кароочулук жана уучулук үчүн гана уруксат берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадистеги топурак менен жуугула деп айтуусунда да өзгөчө маани бар. Топурак бактерияларды жок кылуучу каражат катары эми гана белгилүү болуп жатат. Акыркы изилдөөлөр боюнча топурак жандуу бактерияларды жана вирустарды өлтүрүүчү касиетке ээ. Ар кандай оорулар менен өлүп, жерге көмүлгөн малдардын үстүндөгү топуракта эч кандай вирустун болбогондугу буга чоң далил. Адам денесинин жерге коюлуусунун сыры да мына ушунда. Аллах таала Кур'ан-ы Керимде топурактан жаралгансыңар, топуракка кайтасыңар деп айткан. Мына ушундай ачылыштарга күбө болгон ар бир акылдуу адам бул ааламды жараткан жалгыз жаратуучусу Аллах экендигине жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын акыркы пайгамбар экендигине жана ислам анын чыныгы дини экендигине ишенүүсү зарыл.